Assalamu alaikum достор. Сиздер менен бүгүн видеодо нейросет жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул Кыргызстан боюнча мен нейросет жөнүндө уга элекмин жана дагы YouTube'да ушунчалык кыргызча сурадым, бирок жок. Бизде кыргыздарда азыркы YouTube'да эмне бизде YouTube'да жалаң жаңылыктар, жаңылыктар жана дагы жанагы не да журналист, не да блогер. Ошолор же журналист эмес, же блогер эмес. Ошондойлор көбөйүп кетти. Чынын эле айтайын, бирин чукуламай, бирин уят кылмай, ошондойлор көбөйүп кетти. Моундай керектүү нерселер мындайча айтканда жок койсо, чынын эле айтайын, жок койсо. Бүгүнкү темабыз нейросет жөнүндө болмокчу. Бул бүгүнкү темабызда нейросетти биз биринчи жолу окусуну, биринчи телефонго устанавливать этишти көрсөтөм, жана дагы экинчиси компьютерден ачууну үйрөтөм. Кана эмесе кеттик. Бүгүнкү темабыздын нейросеттин аты, темабыздагы нейросеттин аты ChatGPT деп аталат. ChatGPT'ни сиздер телефонго скачать этиш үчүн Android укла, ушул жерден жакшылап угуп алыңыздар. Android барлар Play Marketке киребиз. Эгерде сиздерде iPhone боло турган болсо, Apple Store'га киребиз. Кирдиңиздер. Киргенден кийин ChatGPT жазасыңар. Жазгандардан кийин меникиде 1, 2, 3, 4-де турат. Силерде кайсынысында турушун точно айта албайм. Потому что ар кимде ар кандай болуп калышы мүмкүн. Угуп алгыла, ар кимде ар кандай болуп калышы мүмкүн, бирок моундай келсеңер, бардыңкы ар кандай, бирок мунуку өзүнүкү отдельный. Белый бэкграунд, мындайча айтканда аркы фону ак, жана сүрөтү кара менен татылган. ChatGPT, эгерде ушунчалык эле кыйналбасаңар, ChatGPT анын астында OpenAI работа деп турат. OpenAI деген болсо болду. Киресиз. OpenAI компания, OpenAIдын приложениясы бул. Компания OpenAI ChatGPT нейросетин чыгарышкан, жасап, вот. Сиздерде установить деген болот, моундай установить болот. Менде болсо азыр бул уже установка этилген. Мен уже буну 1 айдан ашык колдонуп жүрөм. Буга установка эткенден кийин открытьты басасыздар. Открыть эткенден кийин сиздерде моундай белый фон, моундай эме чыкпайт. Сиздер регистрациядан өтүшүңүздөр керек. Регистрациядан өтүш оңой эле. Сиздер регистрациядан өтүш үчүн өзүңүздөрдүн Google аккаунтуңуздарды колдоносуздар. Google аккаунтту колдонуп регистрация кыласыздар. Чынын айтайын, ушул убакка чейин регистрациядан өтүүнү билбесеңиздер, билбейм. Телефонду эмнеге колдонуп жүрөсүңөр, аны дагы билбейм. Потому что Instagramга регистрация кылып жүрдүңөр, Telegramга регистрация кылышты билесиңер, WhatsAppка регистрация кылышты билесиңер. Бул жерге дагы ошондой эле, бирдей эле, окшош эле мындайча айтканда, бирдей эле нерсе. Ошентип киргениңерден кийин силерде моундай болуп чыгат. Регистрация болуп киргениңерден кийин моундай болуп чыгат. Могул жерде каалаган сурооңорду берип туруп, эме кыласыңар. Андан кийин эгерде силер текст жазгыңар келбесе, могул жерде могул жеринде кайтып басасыңар, ошол жерде эле бассаңар, бул силердин сүйлөгүңөрдү ушинтип чыгарып берет. Бул ChatGPT кыргызчаны жакшы түшүнбөйт, бул казакчаны жакшы түшүнөт. Кыргызча сүйлөсөңөр дагы казакча жооп бериши мүмкүн. Бирок кыргызча түшүнө турган менде бир нейросет бар. Эгерде кааласаңар, ушул видео 100 просмотр алгандан кийин ошол чыгарам. Эгерде силер бул нейросетти колдонууну анча эле билбей аткан болсоңор, анда дагы видео чыгарам. Так, бул жерде бүттү. Могул жерде сол жактагы 3 сызыкты басабыз. 3 сызык баскандан кийин биздин профиль. Андан кийин Ниф чат деген турат. Мисалы биз суроо бердик, суроо берип атабаса, андан кийин бизди башка жаңы чат ачкыбыз келди. Монтип туруп Ниф чат басабыз, болду. Ниф чат, ChatGPT. Эгерде сиздер жазышканыңыздарды жоготуп алган болсоңуздар, издеп аткан болсоңуздар, могул жерде история деген бар. History. Историяга киресиңер, моундай. Книга для детей. Мен ушинтип ойноп, сүйлөп, ушинтип жүргөндөрүм бар да, мындайча айткандачы. Ушундай. Келгиле эми мен компьютерден эме кылууну көрсөтөт экенмин. Компьютерден көрсөтүү үчүн
Google Chrome. Мен компьютерде да Google Chrome колдоном. Тилекке каршы азыр мен компьютерге жакын жолой албайм. Азыр менин компьютер жанымда эмес. Мындай Google Chrome'го либо Google Chrome, Opera Mini, Яндекс, Яндекс точно айта албайм, болбойбу. Бирок Google Chrome'ду бардыгы эле колдонсо керек. Киребиз. Киргенден кийин поискка биз OpenAI деп жазабыз. OpenAI деп туруп искать кылабыз. openai.com деген чыгат. Ошого киребиз. Компьютерден киресиздер. openai.comго компьютерден киресиздер сиздер. Сиздерде компьютерде могул жагы чыгып турат, могу үстүнөчү. Бул телефондон кылганым үчүн могу көрүнбөй калып атат сиздергечи. Мага окшоп меню издеп жүрбөңүздөр. Сиздерки моундай жанына чыгат. Моундай чыгат. Chat GPT деген турат. Көрдүңөрбү? Chat GPT дегениге басабыз. Chat GPT. Chat GPT'ni баскандардан кийин попробуйте Chat GPT. Бирок меникиде азыр англисчеден орусча которулганы үчүн башкача болуп калышы мүмкүн, Так, могул жерде көрсөтө кетейин башынан. Chat GPT. 3 Chat GPT. Англисчем 0 мендечи. 3 Chat GPT. Ошону басабыз. Ошону баскандан кийин англисче кылабыз. Login and sign in. Авторизоваться или зарегистрироваться. Мен зарегистрироваться кылабыз. Зарегистрироваться кылабыз. Приложение Google. Так, давайте фигму я попробую с фигмой. Басабыз. Күтүп турабыз. Ушул регистрацияны көрүп алыңар. Эмеде дагы ушуну эле колдонуп калышыңар мүмкүн. Наркы приложениянга киргенде дагы. Подтвердите свой номер телефона. Давайте. Подтвердим. 50 18. Мондай код жазасыздар, телефонга жазасыңар, код келет. Подтвердите, что вы человек. Давай, начать головоломку. Ушул головоломка приложениеңде да бар. Могу биринчи сүрөттү көрдүңөр, Используйте стрелку, чтобы повернуть животную головой в направлении руки. Могул стрелкаларды, сызыкчаларды, көрсөтмө белгилерини колдонуп, могул биздин сүрөт турбайбы, динозаврдын сүрөтү. Ошону могу сол жакта колго окшотуп башын бурушубуз керек. Кыйшык турат. Көрдүңөрбү? Отправить. Кийинкисинде дагы бул монт турат. Отправить. Кийинкисинде бул монт турат. Отправить. Проверка завершена. Вы доказали, что вы человек. Пожалуйста, введите код, который мы только что отправили. Ушинтип турсаңар, силерге код келет. Ошол кодду жазасыңар. Ушул регистрацияга келген болсоңор, телефондуку да ушундай регистрация болот. Мондай компьютердуку да мондай бар. Эгерде силер телефондукуда жалаң Chat GPT 3.5 колдонулат. Бул бесплатный версиясы 3.5. Chat GPT 4 бул платный. Эгерде силер Chat GPT 4 колдоном десеңер, мондай платный бар. Айына $20 төлөйсүңөр. Айына $20 төлөгөнүңөр менен бул жерде маалымат бере турган абдан көп. Бирок ушул Chat GPT'нин 4 версиясыдай иштей турган менде нейросет бар, бирок бесплатный. Ошол жөнүндө кааласаңар видео тартам. Ушул видео 100% 100 көрүүчү болсо. Жана дагы менде мондай нейросеттер бар. Кааласаңыздар сүрөт чыгара турган. Сүрөт код жазасаңар, сүрөт катары чыгарып берет. Менде андайлардан 10-15. Мындайча айткандачы, чынын айтайын, 10-15. Жана дагы эгерде ушул видеону толук менен көрсөңөр, эгерде достор силер жана дизайнга кызыксаңар,
или логотип жасаганга ошондой кызыксаңар, Телеграмдан канал бар. Ошол жака кошула аласыз. Эгерде силер нейросет жөнүндө кызыгууңар болсо, анда Телеграмда нейросет жөнүндө канал бар. Эгерде силер Blender 3D объект жасоо боюнча кызыксаңар, анда Телеграмда ошол жөнүндө дагы эме бар. Бул жерде эч ким бир нерсе айтпайт. Ал жерге кошуласыңар, кошулганыңардан кийин ошол жерде силер мисалы мисалы сен бир нерсени билсең, башкасы билбеши мүмкүн, туурабы? Ошол суроо берет, силер суроого жооп бересиңер. Ошондой достор. Ошондой. Ошол жерге жазгыла, анан дагы кандай каналдарды ачыш керек, ошолорду дагы жаза кеткиле. Эме кылабыз. Болбосо силерге мен Discord канал ачып берем. Ошол жерде как положено кирип, Blender менен жазышып, сүйлөшүп, көрүшүп эме кылсаңар да болот. Ошондойго чейин жеткизем. Мен просто YouTube'дан ушунчалык издедим, мисалычы Blender жөнүндө, башка жөнүндө. Эч кандай кыргыз тарыхын таппай койдум. Давайчы кыргыз тарыхын чыгаралы. Колдой кеткилечи, сураныч. Сиздер менен бүгүнкү видеодо мен болдум. Кечирип сурайм, бирок көп болуп кетти. Менде опыт болбогон үчүн ушундай видео тартыш үчүн ушунчалык көп болуп кетти деген оюм менен айтып кетем. Баарыңарга салам алейкум. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.